Мэриянын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев социалдык тармактардын күчүнө ыраазы да болуп, таң калып да жатканын айтат. Айылдарда уже Twitter менен Facebook'та отурушат. Керек болсо тоодогу жылкысын Facebook менен кайтара баштагандар бар. Мен ушул жака жумушка 1-2 ай болуп калды, келгеним 100дөн ашык кат турат. Анан башында келгенде кичине алдаштай түштүк, кандай кылабыз, кандай чечебиз. Анан ушул социалдык тармактарды колдонолу деп чечтик. Анын айтымына караганда, жаздыктан баш көтөргөндө эле иш күнү Facebook менен башталат. Мына мен Facebook'та ачканда эле Калмурзаева деген кыз жазыптыр. Здесь недавно собрали листик, кучу еще не убрали. Лазым муну деген скопировать этем дагы. Биздин WhatsApp'та Жибек деген кызыбыз бар. Мен азыр муну Жибекке жиберем мына. Айтылган жер чындап эле тазаландыбы деп байкоо салганга да үлгүрдүк. Эми сиз азыр тазаланган жөнүндө отчет жөнөтөсүз. Да, я сейчас сфотографирую. И вот, и отправляю. Кайрылы тиги Балбак байкеге. Аябай жакшы, сүйүнүп, рахмат айтат анан. Неужели десеби? Неужели я не ожидала деп жазат. Балбак Түлөбаев социалдык тармак менен жаңы технологияны кыңыр иштердин тамырын кыркчу бычактай эле элестетет. Кыргызчылыкты, тууганчылыгыбызды жаңы технология гана жеңет. Мына бала бакчаларды электрондук катарга коюп койдук эле, ишенесизби? Текшерип көрдүм. Бир баланы киргизе албай койдум. Ушундай эле системаны элге билим берүүдө, кызмат көргөзүүдө алып келиш керек. Ошондо кыргызчылык болбойт экен да, кечирип кой мына деп коет экенсиң да мына. Технология экен, эмне эчтеке кыла албайм. Дейт экен да. Аппарат башы ишендиргендей, шаарлыктар менен мэрия бири-бирине жардам бере турган болсо, шаар ошончолук тез кулпурат.